Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу интернет сүйүүчүлөр. Мен бир убада кылдым эле. Ошо өзүмдүн башыман өткөргөн окуяларды, башыман өткөргөн күндөрдү ушу эл менен бөлүшөм деп. Мен өзүм кесибим боюнча журналист, Улуттук жашылар союзунун мүчөсүмүн. Анан ушу 30-35 жылы журналист болуп эмгектендим. Биринчи газетада, андан кийин радиодо, анан теледе. Ушу пенсияга чыкканга чейин теледе иштедим. Анан ар түрдүү тармактар боюнча ар түрдүү материалдарды уюштурдум. Шыгылып кыргыз журналистикасында бир өңүрүн чойдум десе, журналистиканын бир өңүрүн чойдум десем болот да. Анан пенсияга чыккандан кийин эле мен өзүмдү бир айга жетип жетпей эле стрессте болдум. Аябай стрессте. Бир керексиз камыт сыяктуу, ташта таладага кереги жок калган камыт сыяктуу сездим. Анан ошондон баштап мага жашоонун кызыкчылыгы дагы, баардык нерселер мага кызыксыз боло баштады да. Анан өзүмө суроо бере баштадым. Эмне үчүн мен бул жашоого жаралдым? Эмне үчүн? Жашоонун маңызы эмне? Ну что? Төрөлөт, өлөт, балалуу болот, чакалуу болот деп. Анан бир күнү ошентип анан эчтекенин кызыгы жок болуп калды. Даже мен баарына даяр болуп калдым да. Даяр болгонум ошо, мен жашоонун кызыгы жок болду мага. Жашоонун кызыгы жок болгондон кийин өлүмдү элеңсеп калат экенсиң да. Анан ошондой бир күндөрдө мен үй бүлөм дагы аябай тынчтанды, ушундай жагдайларыма тынчтанды, ары чуркашты, бери чуркашты. Анан балдарым айтты, ушундай окумуштуулардын китептери бар, психологдордун китептери бар, ошону менен эме кылсаңчы депчи, мындай аракеттенсең депчи. Анан мен ага деле болгон жокмун. Такыр ушул абалдан чыга албай койдум, стресстен чыга албай койдум, таптакыр. Анан эле өзүмдү керексиздей сезем, эчтекеге кызыгым артпайт, курсагым ачса биртке тамак ичкен болом. Ушундай бир аябай оор кырдаалга түшүп калдым да. Анан эле жашоонун маңызын издейм. Анан бир күнү Facebook'tu карап отурсам эле, Анара Дөөлөт деген өзүнүн үнү бар, өзүнүн кыялдануусу, өзүнүн ой жүгүртүүсү бар. Мындай мага жагат аябай, себеби ой жүгүртүүлөрүнөн ал кызды аябай сыйлайм. Бирок экөөбүз тааныш эмеспиз. Facebook аркылуу эле дос болуп калганбыз. Анан ошол кыз өзү эме окшойт, астролог. Анан эмеңерди жазгыла, туулган жылыңарды жазгыла. Анан туулган жылыңарды жазсаңар, анан ошондон силердин эмнеге, кандайга жөндөм экениңерди айтып берем, жөндөмдүү экениңерди деп жазыптыр. Анан мен өзүнүн чатына, жеке эмесине, баракчасына эле туулган жылымды, анан айымды жазып койдум. Анан жолдошум экөөбүздүкүн. Анан жазып койсом эле 2-3 күндөн кийин эле жооп келди. Сиз аябай каршы экенсиз. Жакындарыңызга, бир туугандарыңызга, эл журтка аябай каршы экенсиз. Ошол каршы баланча жылдыздын алдында төрөлгөнсүз. Ошол жылдыз, ошол Кудай Таала сизди жаратканда ушундай жараткан. Анан ошол каршыңызды кутулмайынча сиз кыйналып эле, элден кутулмайынча сиз кыйналып эле жүрө бересиз. Короче, мен ушундай түшүндүм. Ошол миссияңды тапмайынча өлбөйсүң деген эле сөздү түшүндүм да. Кыйналбасың депчи. Анан ошондон баштап анан мен каршы эмесмин, эмне үчүн каршы деп айтып атат. Каршы эмесмин деп ойлоно баштадым. Мен каршы түзмө түз маанисинде бирөөдөн алган акча жеме деп. Анан дүкөн ачканбыз, ошонун блокнотторун карасам, элден карсы албай эле мен элге карсы бериптирмин, бирок ала албай калыптырмын да. Анан кайра жаздым. Эме депчи. Анара, мен каршы эмесмин эч кандай. Эмне үчүн каршы деп атасың? Мен түшүнгөн жокмун. Каршы болбосом деле айта бересиңби дегендей кылып жазсам, жок эже, мен андай каршы айткан жокмун. Сизди Кудай Таала жаратканда чоң миссия менен жараткан. Сиз ошол миссияңызды таппай жүрүптүрсүз. Баланча жылдыздын алдында төрөлгөнсүз, баланчадай болгон, төлөнчөдөй болгон деп ушу астрологиялык жол менен түшүндүрүптүр. Анан чоң каршысыз, элиңизге берчү нерселериңиз бар экен, бирок сиз жолуңузду таппай атыптырсыз, чоң миссияны аткара албай атыптырсыз. Сиз ошону аткарышыңыз керек деп жазыптыр да. Анан ошондон баштап ойлоно баштадым. Апей, мен эмне миссиям? 30-35 жыл журналист болуп иштедим. Көптөргө жардам бердим, жакындарыма, бейтааныштарга, адамдарды мындай информациялар менен каныктырдым, тигиндей мындай деп ойлонуп, анан
өзүмдүн миссиямды иштей баштадым. Эмнеге эме болдум экен деп. Анан ошентип дагы эле эмеге түшүп эле миссиямды иштеп жүрөм. Анан баягыдай эле жашоого кызыгым жок. Анан бир күнү балдарым айтты, анан бир аябай билимдүү адам айтты да, ошо Джо Диспензанын эмелерин окуп көрсөң деп. Анан ал жанакы аябай таасирдүү адам айткандан кийин мен аны окуй баштадым, Джо Диспензанычы. Анан окуп 50 бетке келген, 50-60 бетке келгенден кийин эле аябай кызык экен. Анан ошондон баштап анан ойлоно баштадым. Анан өзүмө келип, ойлонуп, мээ жөнүндө ойлонуп, анан башка окумуштуулардыкын окуй баштадым. Апей, биз жөн эле стрессте жүрүп эле анан өтүп кете турбайбызбы? Өзүбүздүн жолубузду таппай турбайбызбы? Мындай болот турбайбы деп анан изденип, анан ошону окуп баштадым. Анан бир күнү окуп отурсам эле мен азыр 70-ке чыгып калды, агам бар. Анан ошол агам чалып эле, кандайсың, жакшы, жакшы. Эмне кылып атасың ушундай окумушту? Ал окумушту эмне берет экен? Эмнелерди ала алдың дейт. Анан ошентип оюм эле эме келиптир. Алкаштарды айыктырат экен, тамеки тарткандарды айыктырат экен. Анан ушундай бир керемет экен деп эле айтып салып атпаймынбы? Оюмда эчтеке жок эле, мындай эми ушундай ой келди да. Анан ошентип эле, мен тамекимди таштайын деп атпаймынбы? Деп ошентти. Андагы ошону жасап көрүңүз анан деп ошенттим. Анан мага мен деле сизге окшошмун, 3 бурчтук суроолорду бербеңиз, мен деле окуп атам деп анан баягы материалдардын баарын жөнөттүм. Анан агам 8 класстан баштап тентек тайкебиз бар эле, ошол тамекини үйрөтүп коюптур. Андан кийин анан тамеки алымсынбай 40 жыл бою махорка тартат. Анан таштайм дейт, орто жолдон таштайт. Ушундай күч менен бир ай тартпайт, андан кийин эле тартат. Тамеки тарткандардын жанына барсам эле тим эле куйкум сонун чыттанат, анан тартып алам дейт да. Анан мен айттым, ишенген жокмун, бирок так ишенген жокмун агамачы. Анан жибер дейт, анан баягы материалдардын баарын жибердим. Кыска медитация эмелердин баарын жибердим. Анан эскерттим, эми мени улам чалып, жаңы баштап атсам өзүм деле, анан улам чалып, мен деле окумуштуу эмесмин, анан 3 бурчтук суроолорду бербеңиз. Мен деле сизге окшошмун, ушундан көрүп эле жасап көрүңүз. Бул деген көптөгөн алкаштарды ички иштерди арактан токтотот экен, анан тамеки тарткандарды эметет экен деп дагы кошумчалап койдум. Анан ошентип эле анан баягы медитацияларды жөнөттүм, мээнин иштеши жөнүндө жөнөттүм, баарын эле жөнөтө бердим, WhatsApp менен жөнөтө бердим. Анан эле унутуп деле калыптырмын, мен ойлодум да, эми калп эле эметет болуш керек, эметпейт да, мындай таштай деле албайт го депчи. Анан бир күн эле бир ай өттү, же 20 күн өттү, чалат агамчы. Анан сүйүнчү, эмне болду? Мен тамекини таштадым. Анан ишенген жокмун, а дегенде такыр ишенген жокмун. Анан кантип таштадыңар деп анан кайра эле чегип аласыңар го, ишенген деле жокмун деп айтып атпаймынбы? Ошентсем жок Сакен дейт мени, жок Сакен, мен таштадым. Кошунаныкына барсам тамеки тартып аттыр кошуна дейт. Баягы эме мурдума бир эски туалеттей жыттанды дейт, ошол тамекинин жытычы. Анан тамекинин жыты ошондой жыттанып, анан эшикке чыгып анан окушудум дейт, аябайчы. Анан значит мен деле ушундай жыттанчу турбаймынбы дейт. Анан ооба деп койдум. Ооба жыттанчусуз депчи. Анан 40 жыл анан ишенбей эле жүрдүм, үй бүлөсү деле ишенбейт. Себеби көп жолу таштап, кайра тартып, кайра таштап эле жүргөн да таштай албай койгон. Анан эле ишенбей жүрдүк. Анан ошентип эле анан 1 ай өттү, 2 ай өттү, 3 ай өттү, жарым жыл өттү. Анан Кудай жалгап эле таштап койду. Анан тарткыңар келеби, баягы мурункудай таштайм деп аракет кылганда куйкум жыттангандар куйкум жыттанабы десем, тиги тамеки тарткан кишинин жанына барсам эле эме жыттанат дейт. Туалет жыттанат. Аябай жаман жыттанат дейт. Анан аны кантип токтотосуң деп сурап атпаймынбы агамдан? Сурасам ушундай, жок, мен ден соолугума болбойт деп өзүмдү мындай сознание менен, подсознание менен айтам дейт, акыл менен эмес. Мен ден соолугума болбойт, мен ден соолугум жакшы болуш керек, мен муну таштадым, мени алаксытпа деп айтам дейт да. Анан ошондо эле сразу эле жоголуп кетет дейт. Анан ошентип анан жарым жылдан кийин анан араң ишендик тамекинин ошол махоркасын таштаганыначы. Анан ошондон баштап мен биринчи ошо Диспензаны окугандагы ийгилигим ушул болду да. Анан бир күнү чалып алып айтат, жок, барып калдым, үйүнө барып калсам айтат,
эшиктен кирсем эле бир жаман сасык чыттанат дейт. Анан күзгө жок болчу отунуңарда мешиңерде бирдеме күйүп атат го деп тиякты карайм дейт, биякты карайм, эчтеке таппайм дейт. Анан эле могул эле жеримде бир эме чыт турат дейт да, мурдума келет чыт дейт. Мен айтып атпаймынбы, сиз тазаланып атасыз да. 40 жыл махорка бу жерге сиңди да, мурдунун бияк тиягына сүйүнүп калды. Ошону кетириңиз деп анан анысы деле бир 15-20 күндө ошондой чыттанып жүрдү окшойт, көзү жетти окшойт. Анан ошентип тамакени таштап койду. Анан ошондон кийин мен адамдын мээси ойлонгонго жараша иштейт экенин дагы ынандым. Бул менин биринчи окугандагы ийгилигим болду десем болот, себеби агамды тамеки таштатканга ушу Джо Диспензанын медитациясы, Джо Диспензанын мээ жөнүндө айткандары мындай өбөлгө болду десем болот. Азыр мына 4-5 жылга кетип баратат, агам тамекини таптакыр таштап койду. Азыр тамеки тартпайт. Болбосо тамеки тартпай калганда, тамекиси жок болуп түбөнүп калса, өздөрү айылда турат, центрдан келип махорка алгычакты, тим эле үй бүлөсүн айрыкча жеңемди эзип ийер эле да, бардың эле ала келбейт белең анан деп тим эле кажыктатып жаман кылбыйчу да, тим эле бөйдөй чайдай кылбыйчу. Анан азыр андан эме киши жок. Тамеки тарткан кишилерди жаман көрөт, 4-5 жыл эле ушинтип калдыңызбы деп коем ал кишиничи. Анан ошондо мен биринчи жолу ынандым, ушу медитация деги эле адамдын мээсин өзү башкара аларын ишендим да. Анан дагы бир нерсени окудум, билдим да, эми баягы окумуштуулар аркылуу, окумуштуу эмесмин, бирок окумуштуулардын айткандары аркылуу билдим да, адамдын мээси ойду өзү чыгарбайт экен, ойду. Булар азыр дагы илимди изилдене эле экен, аң сезим каяктан келет? Муну вселенный деп коюшат, интуиция менен айтылып атат деп коет. Бир мындай эле ойлоп койдум эле, анан келип калды дегендер көп болот го. Ошол мээбиз болгону биздики жакшы антенна, кармаган антеннаны эле түзөт экен да, ошону менен жашайт экенбиз, эмоция менен жашайт экенбиз. Анан ошентип отуруп анан мына бүгүн ушу быйылкы жылы чыкканга туура келип атат. Себеби мен толук болбосо да бир 60-70% мээнин кандай иштеши жөнүндө билдим деген ойдомун. Буга чейин мен көп издендим, психологдорго бардым, мен кыйын дегендерге бардым, бирок бир эки катышкандан кийин эле таптакыр мен эңсеген нерсени көрө албайм да, баягы Джо Диспенза окумуштуулар айткан нерсени көрө албайм. Булар дыхание, мындай дем алганды, ошо эски стрессти кантип жоготконду, стресстен кантип чыгуунун жолдорун үйрөтүшпөйт экен. Анан эле бир кайсы убактарда ошо кайсы ритуалдардын мындай ишке ашаарын, тилектери орундалаарын техникасын үйрөтүшпөйт экен. Эгер үйрөтө турган болсо, үстүртөн айтып эле анан чудо техника мен берем дейт экен, анан акчага сатышат экен. Анан мен ушу миссиямды аткарып, сагам ошо жашоо келгендеги миссиямды аткарып, элге бир жардам берер бекен деген тилек менен бүгүн сиздерге чыгып отурам. Ошентип мен өзүм миссиямды таптым, өзүм жеңилдедим, жашоо кызык боло баштады. Эртеңки күнүм, бүгүнкү күнүм, эртеңки күнүм улам кызык болуп баратат. Себеби мен улам өзүмдү жаңылап, улам ушулардан бир эффект алдым десем болот. Анан мен түшүндүм, баягы пенсияга сразу чыгар менен эле өзүн таштап ийген адамдар стресске түшүп, антип эле анан дүйнөдөн көбүрөөк эртерээк кетип калышат экенин түшүндүм. Анан ошон үчүн мен сиздерге ушуну менен бөлүшөйүн деп чыгып атам. Эме катталып, ушул эмеге катталып ар бир көрсөтүүнү мындай калтырбай көрсөңүздөр, ушул жашоодо бир эки кишиге жардам, мына агама жардам бердим, мен бир 2-3 кишиге жардам бере алсам эле кандай болжо мен үчүнчү, ошондо миссиямды аткарган болом да. Анан ошон үчүн ушу көрсөтүүгө мындай калтырбай көрсөңүздөр деген ойдомун. Анан балким сиздер өзүңүздөр мындай бир мүмкүнчүлүк аласыздар кайра эметкенге. Анан муну мен ислам менен дагы салыштырып көрдүм. Медитация деген бул зүкүт деп айтылат экен, тунуу деп, жана намаз деле медитация экен, тунуу экен.
алардын баарын изилдеп алымдын жетишинче алымдардан консультация алып антип көп нерселерди илим менен салыштырып наука азыркы наука менен салыштырып окуп көрдүм. Анан Джо Диспензанын же болбосо башка окумуштуулардын изилдегендерин тапкандарын айтып, анан адамдын организми деги эле денеси, адамдын денеси кандай состоянияда кандай иштейт, Кудай буну кандай ушундай уникальный жараткандыгын билдим да. Ошон үчүн мен ар бир эме көрсөтүүнү калтырбай көрсөңүздөр, анан азыр кийинки көрсөтүүлөрүбүздө менин канча бөлүктөн турарын, кандай иштээрин, Джо Диспенза кандай медитация менен өзүнүн кыраркаларын, авариядан жабыркаган алты кыраркасын вообще калейка болуп калат, шал болуп калат деген калейкасын 9-10 неделяда 10 жуманын ичинде аяктырып алган жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү айтып бермекчимин.